Садыр Жапаров Алмазбек Атамбаевка сотко барак экенинди далилди. Садыр Жапаров экс-президент тууралуу инцидентти эми угуп жаткан өзүнүн жеке бир акчасында билдирди. Камакта жаткан Алмазбек Атамбаев жөнүндө өз учуну бүгүн көрдүм. Бийлик буйртма берип ушундай кылып өч алып жатат деген сөздөр болуптур. Мага кыянатчылык кылгандардын баарын кечиргем, анын арасында Атамбаев дагы бар. Ал сөзүмдү жалпы эл алдында жарыялагам, сөзүмдү кайра артка албайм. Өч алуу табиятымдан дал келбейт, айтайын дегеним башка. Мыйзам алдында баарыбыз бирдейбиз. Сот жоопкерчилигинен тартылып жатасыңбы, сотко бар, ак экенинди далилде. Мен да камалгам, мен да сотко баргам, эч качан каршылык көрсөтүп соттон качкан эмесмин. Мыйзамга, тартипке баш ийгем. Баарыбыз мыйзамга баш ийели, ошондо өлкөдө тартип болот. Учурдан пайдаланып ишти карап жаткан сот прокуратуралардан суранып кетет элем. Буйрук бергенге укугум жок, ошондуктан суранып жатам. Эгер мүмкүн болсо сот процесстерин жабык эмес, ачык өткөрсөңүздөр болмок. Каалаган журналисттер, блогерлер кирип түз эфир дагы жасаса жакшы болмок. Эл дагы соттун жүрүшүнө назар салып турмак. Кой таш окуясы эч кимге деле жашыруун эмес го, деп билдирди өлкө башчы Садыр Жапаров. Эл чындыкты билсин. 1 апрелден тарта 7000 сом алган мугалимдин айлыгы 20 000 сомго көтөрүлөт. Бул тууралуу финансы министри Алмаз Бакетаев билдирди. Билим берүү тармагында айлык орточо 80% чейин көтөрүлөт. Ошондо университетти жаңыдан бүтүп келген стажы жок мугалим колуна 20-21 000 сом алып калат. Бүгүнкү күндө ушул категориядагылардын маянасы 4 000-7 000 сом эле, деди Бакетаев. Эл чындыкты билсин.